Бүгін эртең менен келатып Илон Масктын интервьюсун окудум. Санариптештирүү боюнча Американын бюджетini 518 организациясын текшерип $1 триллион жакын экономдойбуз дейт. $1 триллион жакын. Илон Маск бүгүн эртең менен айтты. Алар айтып атат, 6 жаштагы, 8 жаштагы балага кредит бере беришкен дейт Америкада. 114 жаштагы кишиге кредит бере беришкен. Ушунун баарын санариптештүү жол менен биз жок кылып атабыз дейт, коррупциялык элементтерди. Сиз да биздин Кыргыздын Илон Маск болуңузду сизден суранамын, өтүнөмүн. Сиз дагы ушул мамлекеттик бүткүл органдарга кирип, биздин катачылык, кемчиликтерибиздин баарын карап чыгышыңыз керек. Коррупциянын менен күрөшүүнүн бирден бир жолу бул санариптештирүү. Сенин тууганың экениңди карабайт. Мына биз депутаттар азыр штрафты жогорку бийлик, ким бийликте отурса мурун чечип койсуз, азыр андай эмес да. Сен депутатсыңбы, министрсиң деп карабайт, баары штрафыңды төлөшүң керек. Ушуну мен сизден суранарым, эгер ушуну мамлекеттик органдарга киргизип берсеңиз, сиздин атыңыз тарыхта калат да. Ушуну мен сизден суранамын, ушуну мен сизге каалаймын. Рахмат.